Акын Элмира Исакова 1967 жылы Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Калилин айылында туулган. Алгач жеткинчек балдар бакчасында эмгектенген. 2011-жылдан баштап Москва шаарында иштеген. Москва кайрыктары адабий бирикмесинин мүчөсү. 2017-жылдан 2012-жылга чейин Москва кайрыктары адабий бирикмесинин Түштүк региону боюнча координатору болуп турган. Акындык өнөр адам төрөлгөндө ар бир адамга ар кыл энчи берилет экен. Бала күндөн кичинеден чыймалап жүрүп, мектеп жашында эле чыймалачубуз. Анда эми баары бир балалыктын биринчи жаратылыш болгон сүйүүсү, гүлдөргө, тоо жаратылыштарга, ата-энеге деп кыска жазып жүргөнбүз да. Ушу бала күндөн жазып жүрүп, чоң чөйрөгө аралашканда чыныгы поэзиянын ырларын жаза баштадык. Акындык өнөр эми адамга Кудайдан бир тартуу болсо керек деп ойлойм. Кыз жүрөгү ыр түнөгү дегендей, аялдын турган турушу эле поэзия дегенге болот. Акын аялдар сезимтал, назик жүрөктүү келишет. Акындын жан дүйнөсү аруу, ай жаркын болбосо жакшы ыр жарата албайт. Ал эми аял затынын айрыкча аял акындын кыялында чек жок дешет. Коомдогу көйгөйлөрдү да алар өзгөчө көрүшөт. Коомдо азыр маселелер өтө көп болуп атат. Эми аял кишиге акын болуу, анан аял болуу, эне болуу бул өтө кыйын, оор жүк. Баягы бир колуң менен бешик тербетип, бир колуң менен эшикке чыгып, ушул калемди кармаш бул оор нерсе. Эми бардык эле акын жазуучулардын жазганда ар бир чыгарма ошо элге кичине таасир этсе, жакшы жагына бурулса, жашоонун нугуну бир туура багатка буралсак, аял өз ордун тапса, турмушта дагы ошол жашоодо ала качууну токтоткондогу менен, бирок аял кишинин сый ордуну баары бир таба албай атабыз. Дагы эле баягы эскичиликтин немесине кетип калып атабыз да. Биз кыздардын ордуну бийик коюп, мурдагы ата бабаларыбыз кандай сыйласа, мына кыздын ордуну ошондой бийик тутканыбызда үй бүлөдөн баштап. Кыздарды экинчи орунга койбостон, биринчи орунга коюп, мурдагыдай бешкөкүлүн сылап өстүргөнүбүздө кыздарыбыздын азыркы деңгээли болбойт эле. Мына бул бир маселе миграция тагдырды кандай талкалап атат. Жаш кыздардын мектепти бүтүп-бүтпөй миграцияга кеткени бул адамдын жүрөгүн оорутат. Акынга чыгармачылык чөйрө керек, бирок акын табияттан. Аны чөйрө акын кылып жибербейт. Ал эми кооз жаратылыш акын деле эмес, ар бир адамды кубантат, толкунтат, көңүлдү да, көөдөндү да тазалап, керек болсо дарылап сергектенет. Албетте табияттын кооздугу, ажайыптыгы акынга дем күч берип көңүлүн көтөрөт. Адамдык барс аралап, өрүк зарда көңүл ачып, жүргөн күн өткөн күндү эске алып, жүрүптүр өрүк зарда бир жаш бала, жылаң баш, жылаң айлак жалгыз гана. Жалууруп каректерин кадайт мага, жүрөктө бир башкача сыздатты да. Терип бир өрүктөн бир топ данек, бир колдо алып алган бир ташы бар. Эйилип сурап калдым, апаң кайда? Ал кеткен мени таштап ымыр кайда? Чоңойту бир бейтааныш эжей мени, эжей да аяйланды, кайтыш болду. Бир тамда жалгыз калды азырымына, бир тамда 6 жашар жалгыз бала, бирөө жок каралашар азырага. Жүйөөсүз ойлор келип сыздап турам, алдымда эки аранжы жолум турат, артымда адамдык, аялдык парзым турат. Айыгытпай эл журтумдун ушагынан, аюулум кетели деп байта салдым, кучагым жая жетип уурмал болдум. Балбылдап жайынай түшкөн каректегим, саамайын сылап каректен жыттап алдым. Жүрөгүм кетели деп үйдү көздөй сыпар алдым. Акын Элмира Исакова 2023-жылдан баштап Улуттук жазуучулар союзунда пресс катчы кызматында аркалап келүүдө. Эмгеги бааланып, Абсамат Масалиев фондунун 2-даражадагы диплому менен, Ордулуу журт Даткайым медали менен 2020-жылы өнөр алды Кызыл Тил төш белгиси менен сыйланган. 2009-жылы Көңүл ыргагым, жүрөгүм сырларым аттуу ырлар жинагы жарык көргөн. 2019-жылы Жүрөккө катылган махабат аттуу китеби жарык көрдү. Москва кайрыктары альманахынын 7-томунда да ырлары жарыяланган. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.